Урматтуу туугандар, барыңарга салам. Тажа элек болсоңор, дагы кичине ой бөлүшө берейин да. Көбүбүзгө оюбузга келип, көбүбүз сурап атат болуш керекпиз. Өлкө өзгөрүш үчүн, мамлекет өзгөрүш үчүн эмне болуш керек депчи. Муну мамлекетти өзгөртүш, өлкөнү өзгөртүш өтө кыйын деле эмес. Мисалы, жөнөкөй эле мисал алайын, ар бир үй бүлөдө кожоюн бар, ар бир үй бүлөдө ошо кожоюну мыкты болуп, кожоюну иштерман болуп, үй бүлөсүн багып, аялын, балдарын кармаса, бул жакшы үй бүлө болот да. Мамлекетте эле ошондой сыяктуу эле, негизи баары кожоюндон да. Бул жерден кожоюн өзү урдабаш керек, өзү үлгү болуш керек да. Чынында кам көрүш керек эл жөнүндө. Илгери болгон да бийлер. Кайсы тарыхтан эч ким уккан эмес, баягы бий өзүнүн элин таштап кетиптир, качып кетиптир деген болгон эмес да. Мына Боронбай бий деле өз убагында Текеске качканда эл менен болгон, ал таштап кеткен эмес элинчи. Эли курсак ачса, ошолор менен курсак ачып, жуттан өтсө жуттан өт дегендейчи, бирөө да элин таштаган эмес да. Ошондуктан туугандар, мен ойлойм, чыныңында эл башчы бул ата болуш керек да, чынында бул элдин атасы болуш керек. Анан атасы өзүнүн балдарынан урдабайт да, туурабы? Өзүнүн балдарынан, өзүнүн кыздарынан урдабайт, ошолор жөнүндө кам көрөт. Ошондуктан туугандар, чыныгы элдин атасы келгенде анан кийин жалпы мамлекет өзгөрөт да. Ошондой ата жакшы иштегендерге жардам берет, уурларга колго чабат дегендейчи. Туугандар, Кудайдан тилейли, бул башчында Кудай берет. Биздин пейилибизге жараша. Баягы кыргызда бекер айтпайт, пейилиңе жараша, пейилиңден көр, кең пейилге кең дүйнө, тар пейилге тар дүйнө дейт. Пейилибизди кеңейтели. Кудайдан сурасак, Кудай деле берет бизге башчы. Өзүбүздүн пейилибизге жараша. Ошо туугандар, мен кыскача оюм ушундай.